Assalamu alaikum. Birjada onlayn valyuta menен акча тапса болобу, акцияларды алып сатып дейт. Бул ошол жана криптовалюта, жадагы эмнелер бар ошонун шериттери? Биткоин ушул маселелер. Бул боюнча мурда да жооп бергенбиз. Эми бул кандай соода? Биржада карап турат дагы, качан биткоиндер арзандаганда, криптовалюта арзандаганда сатып алып коет. Анан бираз биржада кымбаттаганда кайра сатып, анан ошондон акча табат. Буну цифровой акча деп коет. Цифрланган акча. Бул келечекте акча болуп дүйнө таанышы мүмкүн. Келечекте мен ойлоп атам, мына кагаз акчалар жок болот. Кийин барып адамдар ошол цифра менен карт менен азыр колго башталып тур, көрдүңөрбү? Колуңузга неме кылып коет экен, барып эле колуң мынтип эле төлөп кете бересиң. Цифра доллар жок буякта. Сом жок. Карттарыңызда цифра эле болот. Канча десе паланча миң акчам бар дейсиз, колуңузга кармай албайсыз. Карттан картка өтөт, ошондой бир мезгилге келет, Аллах алам. Бирок азыркы мезгилде ошо биткоин, криптовалюталар ошо цифровой акчанын эртерээк бизге келген жолу. Эмне себептен азыркы мезгилдеги ханафи алымдар жана башка алымдар криптовалюта менен жана биткоин менен иштеген дурус эмес деп фатва берип атышат. Себеби азыр бүтүн дүйнө криптовалютаны жана биткоинди акча деп тааный элек, бүтүндөй алам. Кээ бир мамлекеттерде акча деп табылган, кээ бир мамлекеттерде акча деп табыла элек. Качан доллардай, евродой бүтүн дүйнө таанып, кайсыл жерге барсам ошо менен бир нерсе сатып алуу, алмаштыруу мүмкүн болуп калганда, мүмкүн ошол менен иштөө дурус деп айтабыз. Азыр ошого эмне бир аз сактанып, адамдар акчасын бөөдө алданып калбасын деп биз эмне кылып атабыз? Ошондон тыйып атабыз. Алымдар ошентип фатва берип атат. Себеби кандай? Биткоин деген бир компания бар, бир биржа бар, ошол жерден сатып аласыз. Сатып аласыз, машалла, цифра менен миллионер болдуңуз. Сиз акча саласыз, ал сизге цифра берет. Сиз акча саласыз, цифра берет. Анан цифраңыз эч жерде өтпөйт, ал цифра. Анан бир мезгил келет, сиз доллар баягы 1 миллион болгондо монетаңыз. Тиги компания өзүнүн ишин жаап туруп, биз иштебей калдык, биз банкрот болдук, мындай нерсе жок десе, жок, акчаң жок, эч кимден, эч жерден талап кыла албайсың. Ал эми банкка акчаң доллар боло турган болсо, банкка койсоң, анда банктан өндүрүп аласың койгон акчаңды. Жана цифра ал акча болуп дүйнө эч ким тааныбай аткандыктан, жана биржа өзүнүн ишин же болбосо компания өзүнүн ишин жаап салса, бул сен акчаңды доллар менен салып цифра ала бергенсиң да. Анан ошо менен күйүп калуу коркунучу бар болгондуктан азыркы мезгилде эмне деп атабыз? Ушундан абайлап турууга чакырып жатабыз. Акчасын алданып калбасын. Бир мезгил келип, ушулардын баардыгы акча эсептелип калгандан кийин мүмкүн анда скупкадай азыркы мезгилдеги валютчиктер барбы, ошондой болуп калат. Акчаны сатып аласың дагы, кийин кайра сатасың. Доллар сатып алып кымбат сатып атпайбы? Ошондой болуп калуу мүмкүнчүлүгү бар, бирок азыркы мезгилде биз ошон дурус эмес деп айтабыз. Ушул менен алек болуп, паланча миң деген долларларын жоготкон адамдар бар азыркы мезгилде.